Айрыкча соңку бир жумадан бери жугуштуу илдет бир катар аткаминерлерге чейин жукканы белгилүү болду. Алсак Жогорку Кеңештин депутаты Бешиналы Нурдинов, парламенттин басма сөз жетекчиси Ибраим Нуракун уулу, Бишкек шаарынын мэри Азиз Суракматов, Жалал Абад шаарынын мэри Мураталы Тагаев, Ош областындагы Араван районунун акими Курбанбай Айтиев элден оочолонгону айтылды. Мындан тышкары Борбордук шайлоо комиссиясы жана КТРК Азаттык радиосунун кызматкерлеринен вирус чыккан. Коронавирусқа ишенбейбиз, мындай оору жок дегендерге дагы бир жолу айтам. Ишенебизби, ишенбейбизби, бирок мынакей оору келди. Мен ошол айтылган дүйнөлүк прессада айтылгандай жыт сезбей калдым. Кичине шалдырап турам. Кээде демим кыстыгып атат, жөтөлүп атам. Демек, бул өтө опурталдуу оору экен. Буга чейин Жогорку Кеңештин депутаттарынан вирус табылды деп айтылганы менен алардын аты жөнү купуялуулукту сактоо менен ачыкталган эмес. Бирок Төрөбай Зулпукаров мен жөнүндө туура эмес маалыматтар тараптыр деп өзү айтып чыкты. Ал Facebook аркылуу кайрылуусунда куландан соомун деп билдирген. Кээ бир массалык маалымат каражаттарынан ошондой эле соцсеттерден Зулпукаров Төрөбай Зекиевичтен ушундай оору чыгыптыр деген туура эмес маалыматтар таркап кетиптир. Ошондуктан мен ден соолугуна кабатырланып турган досторума туура маалыматты жеткирип коюу үчүн сиздерге кайрылып атам. Ден соолугум жакшы, ооруганым жок, Кудайга шүгүр. Эч ким оорубасын, баарыңыздарга ден соолук тилейм. Атка минерлерге жеткен оору көп адамдарды түйшөлтүп койду көрүнөт. Эл арасында дагы кайчылаш түркүн пикирлер айтыла баштады. Бири оору бар экенине эми ишендим десе, экинчилери дагы эле күмөндүү көз менен карап жатышат. Буга байланыштуу Бишкек мэриясы элдерди санитардык нормаларды сактоого чакырып, оору бар экенин какшап айтып келет. Мына 5 депутат ооруп калды, бирөө реанимацияда жатат. Өзүбүздүн ОТРКдан ооруп калды журналисттер, бүгүн көрдүңөр. Мына менин мэрияда ооруп жатат менин балдарым. Мен карабашым жейин калп айтсам, Кудай урsun эмне деп карганышым керек бу элгечи. Баламдын боорун жеп калайын эгер калп айтсамчы, ушинтип карганайым бул оору бар экен, эмне кылайын элди ишендириш үчүн. Өлөлүү эмне кылалы? Мукар Шалтаков өлдү го Чолпонбай. Тигине тяжелый жатат деп Жогорку Кеңештин депутаты. Дагы эмне кылышыбыз керек мындан арычы? Болбойт дейм мындай. Ишенбесеңер ишенбечи эмне кылабыз? Балбак мырзанын ушул интервьюсунан кийин шаардыктардын илдетке болгон көз карашы оң жагына өзгөрдү дешет. Айтсак, буга чейин соц тармактар аркылуу бул ооруга анчейин ишенбегендей түр калтырган постторду жарыялап келген Аманбол Бабакулов мындай пикири менен бөлүштү. Мен деле бир кайдыгерлик мамиле менен баягы чанакей фактыңар барбы, ким ооруп атат, ким эмне кылып атат деген мындай бир ишенбөөчүлүк жаралган болчу. Ачык эле айтышыбыз керек. Азыр мына аябай эле көп, мисалы мен деле баягы тааныган билгендерден ошо коронавирус оорусу менен илдетине чалдыгып, лечение кылып жаткандарын угуп да жатам, көрүп да жатам дегендей, бул вирус бар экендигине мен эми ынандым десем болот да. Анткен менен тажы вирусунан жалаң төбөсү көрүнгөн адамдардан табылып жатат деген байма-бай маалыматтарга башкача көз караш менен кабыл алгандар да бар. Тагыраагы элди ушул илдет бар экенине ынандыруу үчүн жүргүзүлүп жаткан саясат дешет. Атка минерлердин ооруп калыптыр дегени мен жеке оюмда бул саясат болсо керек, себеби бул адамдар өздөрү атка минерлердин мындай ооруганын жашырып коюу мүмкүнчүлүктөрү бар адамдар экен да. Депутаттардын болобу, ошол эле мэр өзүнчө жеке жашынып дарланууга мүмкүнчүлүктөрү бар адамдар болуп атпайбы. Анан булар айтып аткан себеби бул карантинди кайра киргизүү максаты болуш керек, себеби бул башкарууга оңой болот да адамдарды бириктирүү. Мына 1-июлда деп канча WhatsApp таратып атышат митинг деп. Конечно, шайлоону деле ошо өткөргөнгө, конкуренттерди жок кылууга немеси көп болот, перспективасы көп болуп атпайбы? Шарты ыңгайлуу. Бирок эмнеси болсо да шаардык мэрия элдин пикири ушундай болуп жатыптыр деп ишти токтотуп койбойт. Коронавирустан калкты сактап калуу үчүн болгон аракетибизди жумшай беребиз. Эл болгон соң ар кандай пикирлер айтыла берет деп белди бекем бууп, оору менен аягына чейин күрөшөбүз деп жатышат. Мен сиздерден өтүрөм. Мен азыр эле айттым. Борис Джонсон жугузуп алганда мен да ишенген эмесмин силерде. Койчу муну ойлоп, тиги чоң күчтөр ушинтип атат деп. Бирок когда Азиз Эмилбекович Суракматов ооруп калганда, өзүмдүн заводделим ооруп калганда, мен толугу менен азыр ишендим да, что бул бир бале. Ушуга чейин ооруп аткандар, это мунун баары бале.
3 гана нерсе, жеңил нерсе өмүрдү куткарат. Маска, 2 метр аралык, колду санитайзер менен суу менен жууп туруш керек. Анан эл көп жерге барбаңыздар. Ишениңиздер, бул бар. Ойноп аткан жерибиз жок. Аракет кылып атабыз. Анткен менен өлкө боюнча оору жуктургандардын саны 3,5 миңден ашты. Бул расмий билингени гана. Ал эми 45 адамдын абалы өтө оор деп бааланууда. Жодар Бузумов, Нурбек Жеңишбек уулу, Нур Ньюс, Бишкек.